Assalamu alaikum. Машина Кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман кечиңиздер менен. Мына бул видеодо сиздерге ушул Волгоград көчөсү жөнүндө маалымат бере кетейин деп атам. Себеби ушул көчөдө өтө өзгөрүүлөр көп. Анан Волгоград көчөсү дагы мурдагы Черемушка кичи району, азыркы ошол Сулайман-Тоо кичи районунда жайгашкан. Деги эле негизи ушул Сулайман-Тоо кичи районунда өтө көп өзгөрүүлөр көп көчөлөрүндөчү. Аны дагы биз видеолордо чагылдырып көрсөтүп кетип атабыз. Анан аба ырайын да айтып коеюн. Бир апта мурун эле мына Сулайман-Тоодогу чөптөр жап-жашыл болуп турду эле. Караңыздар, уже саргайып баштады. Күн ысык. Бүгүн 8 май 2025 жыл. Бул көчө Кооператив көчөсү, Волгоград көчөсү менен кесилишинде турабыз. Азыр ушул видеодо сиздерге ушул Волгоград көчөсүн дээрлик толугу менен эле көрсөтүп кетейин деп атам. Ошол Тимирязев көчөсүнө чейин кошулган жерине чейин көрсөтөбүз, Кудай буйрса. Эң эле баягы жолдо биринчи эле баягы бир аз тоскоол болуп турган объектилер бул конок үйү болчу эле. Конок үйү дагы мынакей бузулуп алынууда. Себеби Волгоград көчөсү мурда билинбеген тар, мындай орусча айтканда тупиковый эле көчөлөрдүн бири болчу эле, бирок анын потенциалы аябай чоң экен, жөндөмдүүлүгү. Бул жөндөмдүүлүгү эмнеден десек, мисалы үчүн Кооператив көчөсү, Рыспай Абдыкадыров көчөсүнөн келип аткан айдоочулар Ак Тилек, кичи району, Жапалак, Учар, андан нары Нокат, Баткен областтарына өтүп аткан айдоочуларга бир аз жеңилдик болот. Себеби ошол Рыспай Абдыкадыров Кооператив көчөсү аркылуу ылдыйга түшпөстөн Бекмамат Осмонов көчөсү менен кесилиште. Ушул Волгоград көчөсүнүн аркылуу эле ушул Анар Төлөйкө микрорайонуна кирбей туруп, Ак Тилек кичи районунан чыгып кала турган мындай дагы бир альтернативдүү жол болуп атат. Бул дагы аябай жакшы. Мынакей шаарда бардык жерде өзгөрүүлөр болуп атат. Быйыл Кудай бурса ушул Волгоград көчөсү да ишке берилиш керек негизи. Анан мен ушул Волгоград көчөсүндө 3 объекти көңүл бурайын деп атам. Бул биринчиси конок үйү көрдүңүздөр. Ал да бузулууда. Анан Моминова көчөсү менен кесилишинде мынакей мечит жайгашкан. Ал дагы мечитте азыр бузулуу иштери жүрүп атат. Анан ошол жердеги тургундардан сурасам, мечит жөнүндө эмне болуп атат деп, ошол башка жерге которулат деген маалыматтарды айтып атат. Бирок кайсы жерге которуларын аныктала элек деп атат азырынча. Ушу эми жакынкы жерлерде ушундай бош орун болсо, ошол жака которушса керек. Мен деле мурда чындыгында Оштун канча жылдан бери тургуну болуп жүрөмүн. Бирок ушул жерден ушундай жол бар экенин билбепмин. Видеону нон-стоп эле кылып тарта бермекчимин. Бул жерде мындай дээрлик чоң эле канал суу өтө турган эле жери бар экен. Мынакей мечит бул.
Buzul işleri жүрүүдө. Азыр шамга жакындап калды. Кечки. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Ошол мынакей сиз бул жакта мечиттин кандай болуп кетесиз? Карап турасыз да? Жамаат. Жамааттасыз, Баягы жери аныкталып элек пока дедиңиз, Эми аныкталып калса биринчилерден болуп сиздер кабардар болсоңуз да керек, Кудай бурса эми ошо бизде эле Жакшы жерден бир берип калсын энди. Берип алса болбойт да. Эndi элди нааразы кылса ham болмойт да. Ооба, Кудай бурса. Биринчи мана матч тайын кылып, кегимаге барып, тайяргalik кылыйлар деп, бузуш неме деген нерсе. Эките экиске атырап кетип, бир урса кетти ушул Алла. Бу жерде битте материал сагып чыкмайт. Хамма мусор. Аммасы бетон менен, цемент менен урулган кирпичтер сагып чыкмайт бу жерде. Бетонлардың үстіне мынандай құйылған 20 сантиметр. Арматура улар ham сағып chiqmaydi. Bo'ldi, ham Xudoy bursa. Misol merlarga, kattalarga insof bersin, qilib bersin. Ova. Inshaalloh Xudoy Biz nima рабочий klass uyda ham o'qib ko'ramiz. Masjidda daraja ko'p. O'lsak ham mashaykalarimiz ekan. To'ksak ham masjiddan so'raymiz ekan, bizga duo qiling deb. Boradigan yerimiz ham masjiddan через masjidga ketamiz ekan. Shuning uchun masjidda bo'lish endi apasida. Endi o merlarga insof berib qo'yib bersin masjidga. Yaxshi jag'ini, o'ng jag'ini chechilsin. O'ng jag'iga chechilib, merdan so'rashi shuda endi. Shaharni gullataman deyapti, gullasin. Gullagani yaxshi bizga ham приятный bo'ladi. Mehmonlar kelib qolsa, bemalol olib kirasiz, mana mahallani ko'r deb. Ko'r-ku. Merdan yomonligi yo'q. Просто mana kichkina masjidni nima qo'ydi. Xudoy bursa aka. Xudoy bursa yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi bo'lib ketsin-da, bo'pti. Alloh hamisha sizlarga ishinglarga rivoj bersin. Rahmat, barakot bersin. Nima yaxshi niyating bo'lsa, Allohning niyatimizga yetsin. Yomon niyatigalar nari bo'lib yuraversin. Biz ham nari bo'laversin. Bo'pti. Yaxshi joqqa chechilsin. Keyin Xudoy bursa, ушул мечит жаңы которулган жерге биз дагы ушундай видео кылып тартуулайбыз. Жаңы жерге, иншалла. Ооба, Кудай бурса көрсөтөбүз. Болду, ордунда. Курулганда көрсөтөбүз. Болуптур, ийгилик сиздерге. Мынакей ушул мечитте ушул жакта окуп аткан жамааттын акесинен сурадык, акеден. Мындай маалыматтардан кабардар болуп атасыздар. Бул Моминова көчөсү. Бул да дээрлик чоң көчө. Буга да чоң, мындай орусча айтканда грандиозный пландары бар. Дээрлик ушундай кыйла мындай кенен болуп калган Волгоград көчөсүчү. Азыр ушул видеобузда бир 15-20 мүнөттөй болуп кетет. Түрдүрбөй эле көрүп туруңуздар. Кийин Волгоград көчөсүнөн деле сиздер дагы өтүп алышыңыздар ыкмал. Ушундай ишке кирип калса, бул көчө өтө функционалдуу болот. Ошол мен аралыгын так айта албаймын. Ошол болжол түрдө айтканда, ошол Кооператив көчөсүнөн Тимирязев көчөсүнө чейин 1,5 километрдей болуп калышы мүмкүн. 1 километрден көбүрөөк да. Адашпаса. Азыр мына шагылды бул жакта жаткырып таптоо иштери жүрүүдө экен. Мынакей катоктор турат.
Мечит боюнча деле ошол мэрибиз Жеңишбек Шермоватович деле диндеги адам. Кудай мисалы жерин чечип берсе керек. Урыспай Абдыкадыров менен Волгоград көчөсүнүн кесилишине келип калдык. Үчүнчү объект бузула турган мынакей көчөнүн акырында мына байкалып баштаса керек сиздерге. Жеке үй. Жеке үйдү да мен угуп көрүшүм боюнча ал дагы бузулат. Бузулуп, анан кийин мындай караганда дээрлик түз барып, андан арты мынандай ээн талаа эле болчу. Ал жакка дагы ошол жолду даярдоо иштери жүрүп аткан эле. Анан Тимирязев көчөсүнө кошулуп, альтернативдүү мынакей дагы бир жол болот. Ушундай көчөлөрдөн көбүрөөк ачып, шарттарды түзсө эле өзү негизи жол тыгындары деле кыйла азаят. Дагы бир кайталап коеюн, убагында бул көчө өтө тар эле. Ошол бузуу иштери, снос иштери жүргөндөн кийин ушундай көрүнүш болуп атат. Көбүнчөсү мындай үйлөргө дээрлик чыккан деле эмес, бирок баягы огород сыяктуу кылып, каша кылып, тосмолорду тосуп, ошондон бул көчө тар эле көчө эле болчу эле. Чет өлкөдөн көрүп аткан көрүүчүлөрүбүзгө дагы Ошто кандай өзгөрүүлөр болуп атканы аябай кызык болуп турса керек. Кайсыл шаардан, кайсыл өлкөдөн көрүп атасыздар? Сиздерде аба ырайы кандай? Бизде өтө ысык болгондугуна байланыштуу мынандай күндүзү чыкпай эле кечке маал бир аз салкындаганда чыгып атабыз. Эми майдын башы эле, бирок ошо июлдагыдай эле сезилип атат. Аба ырайынын ысыктыгы.
сіздерге видео кандай болуп атат, ушундай эле нон стоп кылып үзбөстөн эле тарткан жакшыбы же негизги эле мындай конкреттүү моменттерин эле тартып көрсөткөн жакшыбы, ошолорду дагы ой пикириңиздерди комментарийде жазып калтырыңыздар. Өзү негизи дайыма эле мындай караганда ушундай сурамжылоо кылып турам. Көбүнчөсү көпчүлүк көрүүчүлөрүбүз ушу нон стоп кылып эле үзбөстөн маалымат берип тура бериң дейт. Ошого ушундай кылып суранычтарды эске алып тартуудамын. Бул жакта мынакей 3-чү объект. Саламатсыздарбы эже? О, үй жак уже бузулат экен да, көчө Тимирязев көчөсүнө кошулуп, Ой, бузулду, уже бузулат. үй салуу. Бул үйдү кандай кылышты? Башка жерден чек бердиби же кандай болду? Мына ошо чек берип үй салды. Бул капталына чек бердиби? Жакшы, жакшы. Бул ушул ортолукта үй бузулуп, бул жака мындай чек берип, жер тилкеси деп коелу, берилип ордуна. Кийин мына үй курулууда экен. Азыр да бир аз өтөлү. Ол жер чуңкурураак экен. Паузага басып турайын. Бул жака өтүп алдык. Могу жака берилиптир да ордуна жер. Үй көрдүңүздөрбү? Ошол жолдун ортолугунда эле. Мынакей ушул үй. Биз эми бул жакта ошол Тимирязевке кошула турган жагын азыр мүмкүн болсо көрсөтөйүн сиздерге. Мына урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, жакындатайлы. Ошол жол, экскаватор өтүп аткан жол Тимирязев көчөсү. Бул жагынан да мына көрдүңүздөр, аябай кенен. Жол дээрлик даяр эле болуп калыптыр. Ушундай курулууда. Ушундан эле барып туруп, оңго бурулуп туруп эле Тимирязев көчөсүнөн ошол Бекмаматов, Осмонов көчөсүнө чейин кесилиштен ошол жакта ошол светофор чыгат. Ушинтип дагы Ак Телек, Учар видеонун башында айткандай Жапалак айылдарына кирип кетсеңиздер да болот ушул көчө аркылуу. Андан нары ошол Нокат, андан нары Баткен областарына жол алсаңыздар да болот. Мына урматтуу көрүүчүлөр, так дана маалымат берген аракет жасадык сиздерге. Башынан аягына чейин көрсөңүздөр, сиздерге бул кызыктуу болду деп ойлойм. Маалымат лайк басып, ар бир видеобузду көрүп атканда комментарий жазып коюуну дагы унутпаңыздар.